Umar radıyallahu anhu rivayet kılgan hadis. Bul hadis öte belgilүү hadis. Жалпы момун мусулмандар бул хадисти жаттан билишет. Иннамал амалу бинният. Албетте амалдар ниетке жараша болот деген хадис. Ушул хадисте имам Шафи рахматуллаху алейх ушул хадисте илимдин жарымы бар деп чечмелеген. Илимдин жарымы. Ал эми илим болсо бул ырыс болот. Ырыскы. Себеби кимдин илими болгон болсо жарым илими болгон болсо дейт. Демек жарым ырыскысы болот деген мааниде. Имам Шафинин көз карашы боюнча инсандын амалы экиге бөлүнөт. Биринчиси жүрөгү менен аткарыла турган бул ниет болот. Экинчиси денеси менен аткарыла турган амалы болот. Жүрөгү менен аткарыла турган амалдын эң негизгиси ниет болгондуктан имам Шафи рахматуллаху алейх бул хадисти чечмелеп, ушул хадисте илимдин жарымы бар деп чечмелеген. Андан кийин Ахмад ибн Ханбал рахматуллаху алейх бул хадисте илимдин 3/4 бөлүгү бар дейт. Себеби ал кишинин көз карашы боюнча инсандын амалы 3-кө бөлүнөт. Дили менен, жүрөгү менен аткарыла турган амалдын бөлүгү, тили менен аткарыла турган амалдын бөлүгү, денеси менен аткарыла турган амалдын бөлүгү. Мына ушул жүрөгү менен, дили менен аткарыла турган амалдын бир бөлүгү болгондуктан ниет. Бул кишинин көз карашы боюнча ушул ниетте жакшы туура ниет кылуу илимдин 3/4 бөлүгү деп чечмелеген. Ошондуктан биздин ата бабаларыбыз ушул хадистен алган деген ойдомун. Накыл сөздөрдү хадистен, Курандан алынып, өзүбүздүн маданиятыбызга, өзүбүздүн адат салтыбызга дал келе турган деңгээлде, кыргыз эли түшүнө турган деңгээлде айтылган накыл сөздөр болуп эсептелет. Бул хадисте дагы өтө маанилүү хадис, ниет жөнүндө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амалдар ниеттерге жараша болот дейт. Кандай ниетиңиз, жүрөгүңүздө кандай ниет кылган болсоңуз, амалыңыздын жыйынтыгы дагы дал ушундай болот деген. Хадистин уландысында ликулли имриин ма нава. Ар бир киши эмнени ниет кылган болсо, ошол кылган ниети амалга ашат деген. Эми хадистин уландысында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол кезде 3 тайпа адамдын бир амалды кылган 3 тайпа адамдарды мисал ретинде келтирип, ниеттери ар түрдүү болгондугун көрсөтүп, ошол кездеги сахабаларга жана кыяматка чейинки келе турган үммөтүнө сабак болсун деген максатта ушул тирүү күнүмдүк турмуштан тирүү бир мисалды далил сыпатында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келтирет. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله дейт. Кимдин Мекке шаарынан Мадина шаарына көчүп кетүүсү, хижрат кылуусу Аллах Таала үчүн жана анын элчиси үчүн, ушулардын ыраазычылыгы үчүн ниетте кылынган болсо, анын Мекке шаарынан Медина шаарга көчүп кетүүсү Аллахнын ыраазычылыгы үчүн жана анын элчисинин ыраазычылыгы үчүн болот деп баса белгилөөдө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам.
Демек, бул жерден алына турган сабак. Ар дайым момун мусулмандын ниети Аллахнын ыраазычылыгы жана анын элчисинин ыраазычылыгы үчүн болуусу зарыл деген сабак алабыз. Бул өтө чоң бир илим. Илимдин жарымы ушул. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хасан радыйаллаху анху риваят кылган хадисте илимди экиге бөлөт. Ал-илму илмани. Илим эки түрдүү болот дейт. Ал-илму фил калби. Жүрөктөгү илим. Заликал илмун нафи дейт. Ошол пайдалуу илим дейт. Ал-илму алал лисан. Тилдеги болгон илим. Фатилка худжатуллахи ала халкихи дейт. Ошол Аллах Тааланын өз махлуктарына болгон Аллах Тааланын худжат далили дейт. Тилдеги болгон илимде. Демек, кимде ким илим, пайдалуу илимди үйрөнгүсү келсе, бул жүрөктөгү илим. Чыныгы илим жүрөктөгү болгон илим. Кимде ким туура ниет кылууну, Аллахнын ыраазычылыгы үчүн ниет кылууну, жана анын элчисинин ыраазычылыгы үчүн ниет кылууну үйрөнө билген болсо, илимдин жарымына ээ болгон болот. Имам Шафийнин көз карашы боюнча. Имам Ахмад ибн Ханбалдын көз карашы боюнча илимдин 3/4 бөлүгүнө ээ болгон болот. Бул илим жүрөктүн илими. Чыныгы илим ушул болот. Демек, биз момун мусулмандар ар дайым туура ниет кылууну үйрөнүүгө аракеттенишибиз керек деген. Экинчи тайпа فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها. Kimdin Mekke şaharından Madina şaharına köçüp ketүүsü, hicrat kılууsu dünya üçün bolgon bolsa, al ошол дүйнөгө жетишет дейт. Демек, бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадистин бөлүгүндө эмнени айтмакчы бизге? Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн этият болгула деген. Дүйнө силердин жүрөңөрдө болгон жакшы ниетиңерди буза турган нерсе дейт. Бая айтып өттүк го, напсы дүйнөнү жакшы көрөт. Акылыбызга дүйнөнү сүйүүнү үйрөтүү менен, арам ойду үйрөтүү менен биздин жүрөгүбүздөгү болгон ниетибизди бузат. Жакшы ниетибизди, туура ниетибизди бузат. 12-нчи кылымдын белгилүү залкар алымдарынан Ибн Ажиба рахматуллаху алейх Иқадул Химам деген китеп жазган. Ошол китепте дүйнөнү сүйүү күнөөлөрдүн башы дейт. Дүйнөнү сүйүүдөн ач көздүк, сараңдык, көрө албастык, душмандык, кастык, текебирленүү, менменсинүү, мансапты сүйүү, атактаңды сүйүү деген сыяктуу күнөөлөрдүн баары дүйнөнү сүйүүдөн башталат дейт. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул 3 тайпа инсанды, ошол кездеги 3 тайпа инсандарды бул хадисте бекеринен келтирбөөдө. Бизге сабак болсун деген максатта келтирүүдө. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен биз күнүмдүк турмушубузга сабак алышыбыз керек. Демек, инсандын жүрөгүндөгү болгон жакшы ниетин, туура ниетин буза турган нерсе бул дүйнө болот. Жүрөктө эмес, колдо кармашыбыз керек. Албетте колдо болуш керек дүйнө. Жүрөктө болду, бале апаттын баары ушундан башталат. 3-нчү тайпа адамдар ау имраатин янкихуха дейт. Кимдин хижраты Мекке шаарына, Мадина шаарына көчүүсү, хижрат кылуусу аял үчүн болгон болсо дейт.
аялга үйлөнүү ниетинде болгон болсо дейт. Ошол аялга үйлөнөт дейт, никеленет. Аял зат, бардыгыбыз аял заттан туулганбыз. Аял затты урматтоо, аял затты урмат кылып, бул биздин милдетибиз. Бирок аял зат бул напсынын кумарларынын сап башында турган. Демек, ниетти бузуу, туура ниетти буза турган экинчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди эскерте турган экинчи нерсеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул напсынын кумарлары дейт. Себеби далил ыйык Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала аузу биллахи минеш шайтанир ражим зуйина линнас хуббуш шахават минан ниса والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا дейт. Мына ушул аяттан жыйынтык чыгара турган болсок, инсандарга кумарларны сүйүү зыйнатты алып көрсөтүлдү дейт. Кооз кылып көрсөтүлдү дейт. Кумарларды сүйүү, хуббу шахават. Ошол кумарларды сүйүүнүн кумарлардын сап башында ан-ниса дейт, аялдар дейт. Демек, жыйынтык чыгара турган болсок, үчүнчү тайпа инсандар жөнүндө жүрөгүбүздө болгон туура ниетте эмне бузат экен? Напсынын кумарлары бузат деген жыйынтык чыгат. Мына ушул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисал иретинде келтирген. Дүйнө менен напсынын кумарларын. Жана ушуга салыштырып жүрөгүбүздө болгон туура ниетибизде буза турган нерселер көп деген маани келип чыгат. Эми үч тайпа инсандын ниетине жараша, кылган ниетине жараша эмнени ниет кылган болсо, ошол болот деген акыйкатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күнүмдүк турмушта тирүү мисал менен келтирүүдө. Алланын ыраазычылыгын ниет кылган абалда жана анын элчисинин ыраазычылыгын ниет кылган абалда Мекке шаарынан Мадина шаарына көчүп барган мухажир мусулмандар эмнеге жетишти? Умар разияллаху анхудан башкалардын баары купуя, жашыруун иретинде хижрат кылып кетишти. Үйүнү, мал мүлкүнү, бала чакасыны, бардыгын тапкан, тутканын бардыгын таштап кетти. Эми Мадина шаарга келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мухажирлар менен ансарларды бир тууган ага эне кылып койду. Ошондо ансари сахаба өзүнүн мухажир бир тууганына эки үй болгон болсо, ошол экинчи үйүнү белек кылып, мүлк кылып берди. Эки аялы болгон болсо, экөөнүн бирөөсүнүн ыраазычылыгы менен ажырашып, өзүнүн мухажир ага-энесини үйлөп койду. Байлыгы болгон болсо, ошонун байлыгын бөлүштү. Карзы болгон болсо, анын карзын төлөдү. Жана эң негизи Алланын ыраазычылыгына жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыраазычылыгына татыктуу пенделерден болду. Мына өтө көп чоң жетишкендик, ийгиликке жетишти. Эмненин себебинен? Жүрөгүндөгү болгон жакшы ниеттүүнүн себебинен. Экинчи тайпаны ала турган болсок, дүйнө үчүн хижрат кылды. Ошол дүйнөгө гана жетишти. Үчүнчү тайпаны ала турган болсок, аялга үйлөнүүнү, никеленүүнү ниет кылды, жана ушул нерсеге гана жетишти. Башка нерселерден куру жалак калды дегени.
Ошондуктан бул хадисти канчалык чечмелөөбүз ушунча аз. Ошондуктан бул хадистен өтө көптөгөн сабактарды алсак болот. Биздин фикх жаатында алымдарыбыз ниет тууралуу көптөгөн китептерди калтырып кеткен Ханафи мазхабында. Жана ниет фикх жаатында бөлүнөт, жана экинчи бөлүгү рухий тарбия устазлардын айткандыгы тууралуу бөлүнөт. Фикх жаатында бир ибадатты башка ибадаттан айырмалоо үчүн колдонобуз. Рухий тарбия жаатында болсо ниетти кимге кылып аткандыгыбызды, ким үчүн кылып аткандыгыбызды айырмалап жана ниетибизди туурлоону үйрөтө турган илим бул рухий тарбия устаздарыбыздын китептеринен үйрөнөбүз. Ким үчүн кылып атабыз амалды? Алла үчүнбү? Же эл үчүнбү? Же болбосо эл көрсүн, эл уксун? Ким үчүн кылып атабыз? Ошону ниетибизди аныктоону үйрөтө турган бул рухий тарбия устаздарыбыз үйрөтөт бул нерсени. Ибадаттарды, пешин намазды, асыр намаздан ажыратып ниет кылууну үйрөтө турган илим бул фикх илими болот. Ошондуктан экөөнү тең бириктирип үйрөнө турган болсок, иншалла жүрөктөгү ниетибиз жападан жалгыз Аллах Таала үчүн гана болууну үйрөнгөн болобуз иншалла.